Бул Эльзада. Ата-энеси менен бирге жеке бизнеси бар. 2 баласы менен бирге эч нерсе кылбаган бекербоз күйөөсү бар. Бир жолу мени ала качып кетишти. Анда магистратурада окучу элем. Дем алыш күндөрү дайыма досторум менен шаңдуу студенттик кечелер. Капыстан атам ооруп калды. Операция жасалды. Анан аз келгенсип сиңдимди да ала качып кетишти. Ошол күндөр тезинен жолугуш керек деп агамдын досу талгачы алып калды. Анан эле ата-энесинин үйүнө алып келди. Үйүндө келин келет деп даярданып жатышыптыр. Алгач күлдүм, ишене албай. Мениби ала качыппы, жинди болуп калдыңарбы? Мениби болбойт, мүмкүн эмес. Аялдар колуман кармап эле көшөгүгө киргизип коюшту. Биз дагы ушинтип келгенбиз. Бул деген биздин салтыбыз, улууларды сыйлаш керек. Ушул сыяктуу сөздөрдү айтып көндүрүүгө аракет кылышты. Көнбөгөнүмдү көрүп коркута башташты. Эмне ушунчалык эле кыйынсыңбы? Байдын кызымын деп бизди тең көрбөй атасыңбы? Эмне башка эркек менен болдуң беле? Кыз эмессиң го, баары бир билип калат деп коркуп атасыңбы? Эгер азыр кетип калсам, ал эмне дейт деген ой кетти. Мен жөнүндө, үй бүлөм жөнүндө. Атам ушинтип катуу ооруп жаткан учурда кантип үй бүлөмдү элдин оозунда ушакка калдырамын? Сиңдим да менден кичүү болгонуна карабастан күйөөгө чыгып кетти. Калып калдым. Дагы эле талгат менен жашап жатам. Бирок бизди кармап турган жалгыз нерсе биздин балдарыбыз. Менин ата-энем сатып берген квартирада жашайбыз. Үйдө акча тапкан мен, чечимдерди дагы кабыл алган жалгыз мен. Күйөөм диванда эле сыналгы көрүп жатат. Кайдагы сүйүү, керек болсо эркек катары көрбөйм, сыйлабайм.